Ошол атам жат үйүндө кишинин кирин соруп, анан өлгөндөн жылкы союп бересиң. А тирүүсү союп бербейсиңби? Тирүүсүндө бир иштен калган жоксуң. Ошо күйөө бала болгондон кийин ыштан өлүп кетти байкуш. Өлгөндөн кимди ыраазылык кыласың сен? Антпе. Өзүң кыйнап, качан кыргыз акылы менен жашайт бер. Өз үйдөгү катты ичкиде ырсаят болуп, ошентип эле кете берет эрчи алып эле. Сага эмне жок? Ошол этиңди жеп кеткендер, эртең ачка калсаң, балаң мектепке ботинкасы бара албай калса, медеп эски ботинкасын бергенге жарайт, андан көрө мончого чыкканды ыраа көрөт. Бербейт. Уун сурап барсаң бербейт. А тамагы жеп кеткен сүйлөйт. Ушинтип үтүлгөндө сүйрөп барып көмүп кой, эчтеке берген жок дейт. Оозун кере чоюп сүйлөйт. Ушуп атсаң, балаң ушуп өпкөсү кагынып атса, бейкарага көңүлүн берип койбойт. Ошого эмне кыласың бирөө менен жашап сен? Өзүң менен жаша сен. А бай болсоң, жакшылык кылсаң кыла бер. Мына ушуну кулупту бир краскалап бер. Колгон келеби? Адам акыл эсмен жашаш керек. Бул акыл эс иштепеген, бул кыянатчылык кыяматта.